Улуттук баалуулуктар тууралуу көп сүйлөйбүз жана сырттан таңууланган жат баалуулуктарга каршы чыгабыз. Мүмкүн ошол себептен батышта өнүккөн демократия же акчага моюн бербеген сот системасы бизде тамыр жайган жок. Бирок батышта чыккан мерседестерди минип, батышта ойлоп табылган макинтошто иштеп же батыштан келген смартфондор аркылуу сүйлөшөбүз. Мүмкүн ошондуктан манасчылар дагы мелдешке түшүп, батыштын рекордтор китебине кирүүнү чечти. Бирок манас спорттун өйдө болуш керек го. Аны мектепте же институтта үйрөтө албайсың. Бул өзүнчө касиет жана өлкөдө өзүнчө бир манасчылар жаңы мууну пайда болуп, өзүнчө чөйрө калыптанып калды. Спортто кокустуктар болот. Мелдеш учурунда же машыгуу учурунда алар травма алат. Эми манасчылар дагы травма ала баштайбы деп ойлоп кетесиң. Алар жөндөмү же жашы боюнча ар башка тайпаларга бөлүнүп, алардын ортосунда мелдештер өткөрүлүп, медальдар тагынып, разряддар бериле башташы мүмкүн. Андай болгондо биздин улуттук өзгөчө касиетибиз, өзгөчө баалуулугубуз кадимки спортко айланып кетет го.